Салам достор, сиздер менен Гүлнурка блог каналы. Достор, бүгүн сиздерге Түштүк Кореяда бир нече жылдан бери бизнес дүйнөсүндө жашаган кыргыз мекендешибиз Абзал тууралуу сөз кылабыз. Абзал Кыргызстандын Баткен областына караштуу Кадамжай районунан болот жана ал Түштүк Кореяга келгенден тарта Достук аттуу кафе менен бизнес кылып, Кореянын тамактарына көнө албаган чет өлкөлүк жарандарга кызуу кызмат көрсөтүп келет. Koreyaga kelgenim негизи 6 жыл болду. İşleyapız mana birimden beri hamı yaxşı zor. İşimizden yaxşı. Sağlıktan yaxşı. Yani Koreya yaxşı yolumuz var ama bir yerden yaxşı işleyenimiz. Allah'a şükür. Кыргызстанда жүргөндө эми бизнесмен заниматься этип жүргөнбүз, малый бизнесмен. Мен бияк келгенде ушу тамак аштын айынан эле чыккан нерсе да. Тамак аш жок эле да, биз келген маалда кафелер жок эле. Монголдордука барып тамактанат элек да, анан өзүбүз ачайлы өз кылайлы деп. Булар мамилеси, менталитети, буларда бар жок доступный, бизнеске өтө ыңгайлуу, көп нерсе бат бүтөт, сразу бүтөт, тез бүтөт. Эч кандай проблема болбойт. Текшерүү деген андай нерсе жок. Бизге барып кыла албаган ишти биякта кылса болот да. Бизнес жакшы нерсе. Эч кимге зависий болбойсуң, өзүң менен өзүң. Бизнес кыйынчылыктар көп болот, конечно. Эл менен иштеш кыйын аябай. Элдин көңүлүгө карап, элдин көңүлүн алып, эмне десе хоп деп туруш керек да. Ушундай. Акыркы 2020 жылдын аягынан баштап хангуктар, карыстар көп келе баштады. Анан кыргыздар, өзбектер, казактар, орустар бардык нациялар келет. Поварлар Оштон келген, Оштук өзбек туугандар болот. Навайчыбыз кыргыз бала, самсачыбыз өзбек бала, калган сотрудниктерибиз полный кыргыз, гражданин Кыргызстан. Баары иштешет, 5 адам иштейт.
Кореяга биринчи келгенде 6 ай элге окшоп эле арбайт иштедик. 6 ай иштебедим окшойт, где-то 3 ай, 4 ай иштедим. Абзалдын 2 шаарда жайгашкан кафеси бар жана андан сырткары машина менен дагы бизнес жасайт. Буйруса бизнесимди кеңейткени жатам деген сыяктуу жакшы пландарын биздин кыска маегибизде бөлүшүп өттү. Кудай кааласа, иншалла бизнес боюнча дагы чоңойтобуз, дагы кафелерди ачабыз, магазин ачабыз деген максатыбыз бар. Бирок башка шаардан, берден эмес. Иншалла баары болот. Анан кийин кофе-шоп ачабыз, иншалла жакында 1-2 айдын ичинде кофе-шоп ачабыз, иншалла. Ачканда чакырабыз го. Ачып, открытиясына чакырамыз, сөзсүз келесиз. Мен bir жумага жардамдашканын келдим. О Чаньондо башка эмеси бар, кафеси бар, ошол жактан карашам ошол жакта өзү. Негизи ушундай чет өлкөлүк жарандар үчүн атайын кыргыз кафелердин бар экени жакшы. Себеби Кореяга келген көп эле жаран бул жактын тамагына көнүп кете алышпайт да. Жада калса өз өлкөбүзгө сагыныч жаралганда да келип тандырга жабылган ысык нан, ысык самса жеп турабыз. Достук кафесинде бул жерде мынау пирожок деп коет. Мына ушул тамагы жакшы. Анан казан кебаб, пловтору бар, манты, лагман, бүт бар эле тамактары жакшы. Күндө кечинде келип, ужинде ушул жерден тамактанып кетебиз. Мына ушундай достор. Буйруса кийинки видео көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө сак болуңуздар жана каналга катталууну унутпаңыздар.